Борбор калаада жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөт өкүлдөрүнүн катышуусунда Шейх Ахмад бин Обейд Ал Мактум атындагы эл аралык инвестициялык фонддун ачылышы болду. Иш чаранын алкагында ири долбоорлор пландалып, эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү меморандумга кол коюлду. Кыргызстан экономикалык каапчылыкта турганда инвесторлордун келиши бул өлкө үчүн жакшы төлгө дешет депутаттар. Алдыда ири суммадагы каражаттарды камтыган ири долбоорлор пландалып жатыптыр. Долбоордун алгачкы кадамдарын алыскы Баткен областарынан баштоо мерчемделиптир. Мен айтып кетет элем, ошол булардын бирден бир эле Кыргызстанга жардам бере турган азыр келишими бир ушу Баткен областындагы Самаркандек деген айылга 30 миллион долларлык канал тартуу болуп эсептелет. Анан бүгүнкү дагы эки меморандумга кол коюшту. Бул бирөөсү ушул Баткен областындагы облус администрацияны көчүрүп чыгып, ошол жерге шаарча куруп 100 миллиондук долларлык меморандум. Ошондой эле экинчи меморандуму бул ошол Баткен областындагы аэропортту реконструкциялап кылыш үчүн дагы ал жака дагы ушул 100 миллион акча каражатына бөлүү тууралуу ушул меморандумга кол коюлду да. Буга чейин аталган фонд дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө иштеп, бир топ ийгиликтерге жетишиптир. Эми эки тараптуу келишимдин алкагында жемиштүү ийгиликтер жаралып, жакшы максаттар орундалышына инвестор да ишенерин билдирет. Адегенде сиздердин кооз мамлекетиңиздерде турганыма ыраазычылык билдирем. Биздин инвестициялык фонддун чакырыктарына жооп бергениңиздерге фонддун атынан ыраазычылык айтам. Ушул 2016 жылы ачылып жаткан өкүлчүлүк сиздерге жана бизге пайда алып келерине ишенип, жана ийгиликтер болушун Кудайдан тилейли. Баткен облусу экономикалык дотацияда болгону менен стратегиялык мааниге ээ. Буга чейин алдын ала сүйлөшүүлөрдүн негизинде долбоорду ишке ашыруу үчүн тиешелүү жер тилкелери бөлүнүп берилиптир. Самаркандык жеринен 100 гектар жер бөлүнүп берди. Мунун 49 жылга биз кеңештин чечимин тапшырдык. Андан тышкары бизде Бужум деген айылыбыз бар. Ошол жерден азырда ошол жерден чечип, жаңы шаар курганга, шаарды өйдөгө чыгарганга 100 гектар жер бөлүнүп, ал жерде дагы чечим чыкты. Ал чечими бар. Долбоор ийгиликтүү ишке ашса, Кыргызстандын башка аймактарына да жайылтылат. Чогулгандар фонддун өкүлдөрүнө алкоо айтып, ийгилик каалашты. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.